Assalamu alaikum. Mınakey özüңөр көрүп тургандай күз келди, анан жаз келди. Жалбырактарды шыпырып тазалап, анан эле өрттөмөйлөр, түтөтмөйлөр башталат. Бирок негизи антип өрттөгөндүн ордуна мынакей мындай кылып чогултуп койсоңор, бул чирип, наоборот кайра бул удобрение болуп, кайра огородуңарга чачсаңар эң жакшы удобрение. Эң жакшы удобрение болот. Меники бул жер мына метр на метр, тереңдиги дагы метр болуп касылган. Ошол жерге мына жайы менен сала берип толуп калды. Азыр просто булар кургак, кышы менен кайра басырылып ылдый түшөт. Эмки жылкыга дагы запас калат. Бул метр на метр, анан тереңдиги метр, где-то bir 3 жылда барып толот. Эми смотря баягы огороддун чоңдугу канчалык деңгээлде алып келип төгөсүңөр. Үйдөгү картошканын кабыгы, эмненин бардыгы, үйдөгү болгон чыккан ошол органический эмени, жалбырактар, мына эменин бардыгы мына баарын чогултуп келип эле мен ушул жерге эле ямага эле төгө берип, мына азыр толуп калды. Бирок азыр бул кургак, кышы менен дагы бул басырылып дагы түшөт, эмки жылкыга дагы запас калат. Ушинтип өрттөп, түтөтүп, кошуналарга жаман жакшы көрүнбөй, андан көрө ушинтип чогултуп койсоңор өзүңөргө жакшы. Бул кайра чириндисин 3 жылдан кийин касып алып, огородко төксөңөр, аябай сонун эң жакшы удобрение болот. Жер семиткич. Компост деп аталат орусча. Компостирование деп коет. Интернеттен карасаңар, компостирование деп. Ошону түтөтүп, элге жаман көрүнбөй, кошуна колоңдордун үйүн түтүн менен ыштабай, андан көрө ушинтип чогултуп койсоңор эң жакшысы ушул. Андан көрө түтөтпөй ушинтип чогулта бергиле. Жайында ото чөптү да алып келип сала бересиңер. Жазында дагы, күзүндө дагы болгон нерсенин баарын, үйдөгү картошканын кабыгы, эмненин кабыктарын баарын ушул жака төксөңөр, бул удобрение болот. Ал эми мынакей, тиякта тигинтип түтөтүп атат. Кошунанын баарын тең ыштап атат. Жаман жакшы көрүнүшү, анан урушуп, кырылышып, сөгүшпөй. Мына ушундай кылып компосту чогултсаңар болот. Меники ушул жерде метр на метр, тереңдиги да метр яма бар эле. Мына 2 жыл болду. Бул дагы басырылса 3-жылга дагы запасым бар.